Эртең менен алар баягы анжыр дарагынын жанынан өтүп бара жатышып, дарактын тамырына чейин куурап калганын көрүштү. Ошондо Петр эстей калып Ыйсага: "Устат, карачы, сен каргаган анжыр жыгачы куурап калыптыр" деди. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Кудайга ишенгиле. Силерге чындыкты айтып коеюн. Ким бул тоого ордуңан көтөрүлүп деңизге түш десе жана ичинен шектенбей айткан сөзүн аткарылаарына ишенсе, айтканындай болот. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдан эмнени сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет. Кимдир бирөөгө каршы бир нерсеңер бар болсо, сыйынып жатканыңарда аны кечирип койгула, ошондо асмандагы атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирип коет. Эгерде кечирбесеңер, анда асмандагы атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт." Бир күнү Ыйса ибадатканада элди окутуп, жакшы кабар айтып жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар келишип: "Сен муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатасың? Сага бул бийликти ким берди?" деп сурашты. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Мен да силерден бир нерсени сурайын, мага жооп бергилечи. Ошондо мен да силерге муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды айтам. Жакандын чөмүлдүрүүсү Кудайдан беле же адамдардан беле? Мага жооп бергилечи." Алар болсо өзүрө мындай деп талкуулашты: "Эгерде Кудайдан десек, анда эмне үчүн жаканга ишенген жоксуңар дейт. Адамдардан деп айтуудан коркушту, анткени бүт баары жаканды чын эле пайгамбар деп эсептешчү." Алар Ыйсага "Билбейбиз" деп жооп беришти. Ошондо Ыйса аларга: "Муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды мен да силерге айтпайм" деди. Кандай деп ойлойсуңар? Бир адамдын эки уулу болгон экен. Ал биринчисине келип: "Уулум, барып жүзүмдүгүмдү иштегин" дейт. Бирок ал барбайм деп коюп, кийин анысына өкүнүп иштегени барат. Экинчи уулуна келип ошону эле айтат. Анысы "Баратам кожоюн" деп коюп барбай коет. Экөөнүн кимиси атасынын каалоосун аткарды? Биринчиси деп жооп беришти. Ыйса аларга мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн. Салык жыйноочулар менен бузулган аялдар Кудайдын падышачылыгына силерден мурун барышат. Анткени жакан силерге туура жолду көрсөткөнү келген, бирок силер ага ишенген жоксуңар. Салык жыйноочулар менен бузулган аялдар ага ишеништи. Муну көргөндөн кийин да өкүнгөн жоксуңар, ишенген жоксуңар." Ыйса аларга үлгү насаат аңгемелери менен сүйлөй баштады. Бир адам жүзүм багын отургузат. Анын тегерегине тосмо куруп, жүзүм сыгылуучу жай жасап, күзөт мунарасын салат да, аны жүзүмчүлөргө тапшырып, өзү убактылуу бир жакка кетет. Жүзүм багынын жемишинен алуу үчүн өз убагы келгенде жүзүмчүлөргө өзүнүн кулун жөнөтөт. Алар болсо кулду кармап алып, сабашат да куру кол кетирип жиберишет. Ошондо ал башка кулун жиберет. Жүзүмчүлөр анын башын таш менен жарып, кордоп кетирип жиберишет. Ошондо ал дагы бир кулун жөнөтөт. Жүзүмчүлөр аны өлтүрүп салышат. Ал дагы көптөгөн кулдарын жөнөтөт. Жүзүмчүлөр алардын кээ бирин сабап, кээ бирин өлтүрүп салышат. Акыры жүзүмдүк ээси "Уулумдан уялышар" деп жүзүмчүлөргө өзүнүн сүйүктүү уулун жөнөтөт. Бирок жүзүмчүлөр бири-бирине: "Бул мурасчы, жүргүлө аны өлтүрүп салабыз. Ошондо мурас биздики болот" дешет да, ошентип алар аны жүзүм багынын сыртына чыгарып өлтүрүп салышат. Эми жүзүм багынын ээси аларды эмне кылат? Ал келет да жүзүмчүлөрдү өлтүрүп, жүзүм багын башка бирөөлөргө берет. Муну угуп тургандар болсо: "Кой, андай болбой эле койсун" деп жиберишти. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: "Ыйык жазуудагы куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул теңирден, бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт" деген сөздөрдү такыр оккан жок белеңер? Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгы силерден тартылып алынып, жемишин бере турган адамдарга берилет. Ал ташка жыгылган адам өлөт. Ал эми ал таш кимдин үстүнө куласа, аны басып өлтүрөт. Бул үлгү насаат аңгемелерди уккан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Ыйсанын өздөрү жөнүндө айтып жатканын түшүнүштү. Алар Ыйсаны колго түшүрүүгө аракет кылышты, бирок элден коркушту, анткени эл аны пайгамбар деп эсептечү. Ыйса үлгү насаат аңгемелерин улантты. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот. Бир падыша өзүнүн уулунун үйлөнүү тоюн өткөрмөкчү болот. Ал тойго чакырылгандарды чакырыш үчүн кулдарын жөнөтөт, бирок алардын келгиси келбейт.
Ошондо ал башка кулдарын жөнөтүп, дасторконумду даярдап койдум. Торпокторум, борго байланган малым союлду. Баары даяр, тойго келгиле деп айттырат. Бирок чакырылгандар кайдыгер мамиле кылып, бири талаасына кетсе, бири соода кылганы кетет. Дагы бирөөлөрү кулдарын кармап алып, кордоп өлтүрүп салышат. Муну уккан падыша каарданып аскерлерин жиберет. Алар канкорлорду өлтүрүп шаарын күлгө айландырышат. Ошондо падыша кулдарына мындай дейт: той даяр, бирок чакырылгандар татыктуу эмес болуп чыкты. Ошондуктан 9 жолдун тоомуна баргыла да, жолуккандардын баарын тойго чакыргыла. Кулдар жолго чыгышат да, жолуккандардын баарын, жаманын да, жакшысын да чогултушат. Ошентип той өткөргөн жай мейманга толот. Падыша меймандарды көрүш үчүн кирип, ал жерден той кийимин кийбеген бир адамды көрөт. Ага, досум, той кийимин кийбей бул жерге кантип кирдиң дейт. Тиги адам унчукпайт. Ошондо падыша кулдарына мындай дейт: колу бутун байлап, муну сырттагы караңгылыкка ыргытып жибергиле. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз. Ошондон кийин фарисейлер барып, Ыйсаны сөзүнөн кармоо жөнүндө кеңешишти. Алар Ыйсаны көзөмөлгө алып, адил адамдай көрүнгөн өз кишилерин жашыруун жөнөтүштү. Аны сөзүнөн кармап, башчылардын жана соттун колуна өткөрүп берүү үчүн алар Ираттын адамдарын жана өз шакирттерин Ыйсага жөнөтүштү. Алар келип: "Устат, сенин адилеттүү адам экениң бизге белгилүү. Кудайдын мыйзамдарын туура окутасың. Эч кимге жагынбайсың, бет карамалык кылбайсың. Оюңду айтчы, Рим падышасына салык төлөө туурабы же туура эмеспи?" дешти. Ыйса алардын арам оюн билип: "Эки жүздүүлөр, эмнеге мени сынап жатасыңар? Мага салыкка төлөнүүчү тыйынды көрсөткүлөчү" деди. Ага 1 динарий алып келип беришти. Ыйса алардан: "Мынабул сүрөт менен жазуу кимдики?" деп сурады. "Падышаныкы" деп жооп беришти алар. Ошондо Ыйса аларга: "Анда падышага тиешелүүнү падышага, Кудайга тиешелүүнү Кудайга бергиле" деди. Ошентип алар Ыйсаны эл алдында сөзүнөн кармай албай, анын жообуна таң калып унчукпай калышты. Алар муну укканда таң калып, Ыйсанын жанынан кетип калышты. Андан кийин өлгөндөр тирилбейт деген саддукейлер Ыйсага келип: "Устат, Муса бизге эгерде бирөөнүн бир тууганы өлүп, аялы калса жана андан бала калбаса, анда бир тууганы анын аялын алып, тукумун уласын деп жазып калтырган. 7 бир тууган бар эле. Биринчиси аял алып, артына тукум калтырбай көз жумду. Анан ал аялды экинчиси алды. Ал да дүйнөдөн баласыз өтүп кетти. Үчүнчүсү да ошондой болду. Ал аялды 7 тең алышты, бирок бала калтырышкан жок. Акырында аял да өлдү. Тирилүү күнү келгенде, өлгөндөр тирилгенден кийин, ал аял булардын кимисинин аялы болот? Анткени аны 7 тең аялды калган" деп сурашты. Ошондо Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Силер ыйык жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар." Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Бул дүйнөдөгү адамдар аял алышат, күйөөгө тийишет. Өлгөндөр тирилгенден кийин аял алып күйөөгө тийүү деген болбойт. Алар асмандагы периштелердей болуп калышат. Өлгөндөрдүн тирилери жөнүндө айта турган болсок, Мусанын китебиндеги жалындаган бадал жөнүндө аңгемеде Кудайдын Мусага: "Мен Ыбрайымдын, Ысхактын, Жакыптын Кудайымын" дегенин окуган жок белеңер. Кудай өлгөндөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы. Демек силер өлгөндөр тирилбейт деп катуу жаңылып жатасыңар." Буларды уккан эл анын окутуусуна таң калды. Алардын талашын жана Ыйсанын аларга жакшы жооп бергенин уккан бир мыйзам окутуучу анын жанына келип: "Эң биринчи осуят кайсы?" деп сурады. Ыйсага мындай деп жооп берди: "Эң биринчи осуят бул: кулак сал, Ысрайыл, биздин Кудай Теңирибиз жалгыз Теңир. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң жана бардык күч кубатың менен сүй." Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга окшош: "Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй." Булардан башка улуу осуят жок. Бүт мыйзам жана пайгамбарчылыктар ушул эки осуятка негизделген. Мыйзам окутуучу Ыйсага: "Туура айтасың, устат. Кудай бирөө, андан башка Кудай жок. Аны чын жүрөгүң менен, бүт акылың менен, бүт жан дилиң менен, бардык күч кубатың менен сүйүү жана өзүңдү кандай сүйсөң,
жакыныңды да ошондой сүйүү, бардык бүтүндөй өрттөлчү курмандыктардан жана башка курмандыктардан да артык деди. Ыйса анын туура жооп бергенин көрүп, ага: "Сен Кудайдын падышачылыгынан алыс эмессиң" деди. Ошондон кийин эч ким ага суроо берүүгө батынган жок. Муну укканда кээ бир мыйзам окутуучулар: "Устат, сен жакшы айттың" дешти. Ушундан кийин алар андан бир нерсе суроого батына албай калышты. Анан Ыйса аларга мындай деди: Фарисейлер чогулганда Ыйса алардан: "Машаяк жөнүндө кандай ойдосуңар? Ал кимдин уулу?" деп сурады. "Дөөттүн" деп жооп беришти алар. Ыйса аларга: "Дөөт ыйык рухтун жетеги менен Машаякты Теңирим деп айткандыгын кандай түшүнөсүңөр? Анткени Дөөт мындай дебеди беле? Теңир менин Теңириме мындай деди: Мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин менин оң жагыма отур. Ошентип, эгерде Дөөт аны Теңир деп атаган болсо, кантип ал анын уулу болсун" деди. Ошондо эч ким жооп бере алган жок. Ошол күндөн тартып эч ким ага суроо берүүгө даабай калды. Андан кийин Ыйса элге жана өз шакирттерине мындай деди: Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Муса пайгамбардын ордун басышты. Ошондуктан алардын айткандарынын баарын аткаргыла, сактагыла. Бирок алардын кылганын кылбагыла, анткени алар айткандарын өздөрү аткарышпайт. Көтөр алгыс оор жүктөрдү таңып адамдардын ийине артып коюшат. Өздөрү болсо ага колунун учун тийгизип коюуну да каалашпайт. Бардык иштерин элдин көзүнө көрүнүү үчүн жасашат. Чекелери менен колдоруна байлаган, мыйзам жазылган кайыш кутучаларынын көлөмүн чоңойтушуп, кийимдерине таккан чачыларын узартышат. Ошондой эле тойлордо төрдө отурууну, синагогаларда алдыңкы орундарда олтурууну, эл чогулган жайларда айлык алууну жана адамдардын аларга "Устат, устат" деп кайрылып турганын жакшы көрүшөт. Алар жесир аялдардын мал мүлкүн талаптанышат, элге көрүнүш үчүн узакка сыйынышат, алар оор жазага дуушар болушат. Ал эми силер устат деп аталбагыла, анткени силердин бир гана устатыңар бар, ал Машаяк. Силер болсо бир туугансыңар. Жер үстүндө эч кимди ата дебегиле, анткени силердин бир гана атаңар бар, ал асмандагы атаңар. Жолбашчы деп да аталбагыла, анткени силердин бир гана жолбашчыңар бар, ал Машаяк. Араңарда ким чоң болсо, ал силерге кызматчы болсун. Анткени ким өзүн көтөрсө, ал басынтылат, ким өзүн басынтса, ал көтөрүлөт. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Асман падышачылыгына адамдардын кирүүсүнө тоскоолдук кыласыңар, өзүңөр кирбейсиңер, киргиси келгендерди да киргизбейсиңер. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Жесирлердин үй жайын тонойсуңар, эки жүздүүлөнүп узакка сыйынасыңар, ошого жараша алчу жазаңар да оор болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Ишенимиңерди бир адам болсо да кабыл алыш үчүн жер сууну айланып чыгасыңар. Кабыл алгандан кийин аны өзүңөрдөн эки эсе ашып түшкөн оттуу көл уулуна айландырасыңар. Сокур жолбашчылар, силерге кайгы. Силер ибадаткананы оозанып ант берген эч нерсе эмес, ибадаткананын алтынын оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш дейсиңер. Акылсыздар, сокурлар, кайсынысы маанилүү, алтынбы же алтынды ыйык кылган ибадатканабы? Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген эч нерсе эмес, курмандыкты оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш деп да айтасыңар. Акылсыздар, сокурлар, кайсынысы маанилүү, курмандыкпы же курмандыкты ыйык кылган курмандык чалынуучу жайбы? Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген адам курмандык чалынуучу жайды жананын үстүндөгүнүн баарын оозанып ант берген болот. Ибадаткананы оозанып ант берген адам ибадаткананы да, ибадатканада жашаган Кудайды да оозанып ант берген болот. Асманды оозанып ант берген адам Кудайдын тактысын жана тактыда отурган Кудайды оозанып ант берген болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, силерге кайгы. Эки жүздүүлөр, силер жалбыздан, анистен жана зиреден ондук бергениңер менен мыйзамдагы эң негизги нерселерди, акыйкаттыкты, ырайымдуулукту жана ишенимди таштап койдуңар. Тигини да кылыш керек, бирок муну калтырбаш керек эле. Сокур жолбашчылар, чиркейди чыпкалап саласыңар, түөнү болсо жутуп коесуңар.
Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы чөйчөңгөр менен мискейиңердин сыртын тазалайсыңар. Бирок алардын ичи талап тоноочулук менен адилетсиздикке толгон. Сокур фарисей, адегенде чөйчөгүң менен мискейиңдин ичин тазала, ошондо алардын сырты да таза болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы, силер сыртынан кооз көрүнгөн менен, бирок ичи өлүктөрдүн сөөктөрүнө жана ар кандай ыплас нерселерге толгон акталган мүрзөлөргө окшошсуңар. Сыртыңардан адамдарга адил көрүнгөнүңөр менен, ичиңер эки жүздүүлүк менен мыйзамсыздыкка толгон. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы, пайгамбарларга күмбөз тургузуп, адил адамдардын эстелигин жасалгалайсыңар. Ата бабаларыбыздын заманында жашаган болсок, аларга окшоп пайгамбарлардын канын төкмөк эмеспиз дейсиңер. Пайгамбарларды өлтүргөндөрдүн уулдары экениңерди өзүңөр эле ушинтип күбөлөндүрүп жатпайсыңарбы? Ата бабаларыңардын кыянат иштерин чегине жеткиргиле. Жылаандар, жылаан тукумдары оттуу көлдөн кантип качып кутуласыңар? Ошон үчүн мен силерге пайгамбарларды, даанышмандарды жана мыйзам окутуучуларды жиберип жатам. Силер болсо алардын кээ бирөөлөрүн өлтүрөсүңөр жана айкаш жыгачка кадайсыңар. Кээ бирөөлөрдүн синагогаларыңарда уруп, сабап, шаардан шаарга кууйсуңар. Адилеттүү Абылдын канынан тартып, ибадаткана менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда силер өлтүргөн Берехия уулу Захариянын канына чейинки адил адамдардын төгүлгөн каны силердин мойнуңарда. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары ушул муундун башына келет. Иерусалим, пайгамбарларды өлтүргөн, өзүңө жиберилгендерди таш баран калган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча рет сенин балдарыңды чогултууну кааладым, бирок сен каалаган жоксуң. Мына үйүң ээн калат. Сага айтып коеюн, Теңирдин атынан келе жатканга даңк деп айтканыңа чейин мени көрбөйсүң. Ыйса курмандыктар салына турган кутунун маңдайында элдин акча салганын карап отурду. Көптөгөн бай адамдар көп акча салып жатышты. Бир жесир аял да келип, экилеп да салды. Ошондо Ыйса шакирттерин жанына чакырып алып, аларга мындай деди: Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жарды жесир аял акча салгандардын бардыгынан көп салды. Анткени бардыгы өздөрүнөн артканды салышты. Ал эми бул аял жардылыгына карабастан колунда болгонун, тамакка деген акчасынын баарын салды. Ыйса ибадатканадан чыгып бара жатканда шакирттеринин бири: "Устат, карачы, кандай кооз таштар, кандай кооз имараттар" деди. Ыйса аларга: "Булардын баарын көрүп турасыңарбы? Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жерде таш үстүндө таш калбайт, баары кыйратылат" деди. 3. Ыйса ибадаткананын маңдайындагы Зайтун тоосунда отурганда, өздөрүнчө калышканда, Петр, Жакып, Жакан жана Андрей андан: 4. Бизге айтып берчи, бул качан болот? Мунун баарынын ишке ашаарын кандай белги аркылуу билсе болот? Деп сурашты. Ал мындай деди: Силерди бирөө адаштырып кетпеш үчүн сак болгула. Анткени Машаяк менмин жана аз убакыт калды деп менин ысымымды жамынып көптөр келишет. Алардын артынан ээрчибегиле. Согуштар жана дүрбөлөңдөр тууралуу укканыңарда коркпогула. Анткени алгач ушундай болушу керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес. Андан кийин аларга мындай деди: Бир эл бир элге, бир падышачылык бир падышачылыкка каршы көтөрүлөт. Жерлерде катуу жер титирөөлөр, ачкачылык, жугуштуу оорулар, коркунучтуу көрүнүштөр жана асмандан чоң жышаандар болот. Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана. Бирок силер өзүңөргө сак болгула. Анткени силерди сотко беришет, синагогаларда уруп сабашат. Мен жөнүндө күбөлөндүрүшүңөр үчүн силерди башкаруучулар менен падышалардын алдына алып барышат. Баарынан мурда бардык элдерге жакшы кабар таратылышы керек. Силерди салып берүү үчүн алып бара жатышканда, эмнени айтабыз деп тынчсызданбагыла. Ошол саатта силерге эмне берилсе, ошону айткыла. Анткени силер эмес, ыйык рух сүйлөйт. Анткени силерге каршы чыккандар каршы тура албагыдай, каршы сүйлөй албагыдай сөз менен акылмандыкты мен берем.
Силерди ата-энеңер, бир туугандарыңар, тууган уругуңар жана досторуңар кармап беришет жана кээ бирөөңөрдү өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар. Бирок башыңардан бир тал чачыңар да жоголбойт. Чыдамдуулук менен жаныңарды сактап кала аласыңар. Бир тууганын атасы балдарын өлүмгө кыят. Балдары ата-энелерине каршы көтөрүлүп, аларды өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар. Ал эми акырына чейин чыдаган адам куткарылат. Ошондо силерди кыйнашат, өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардык элдерге жек көрүндү болосуңар. Ошондо көптөр азгырылышат. Бири-бирине чыккынчылык кылышат, бири-бирин жек көрүшөт. Көптөгөн жалган пайгамбарлар чыгып, көптөрдү адаштырат. Тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат. Акырына чейин чыдаган адам куткарылат. Асман падышачылыгы жөнүндөгү бул жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет. Окуган адам түшүнүп алсын. Ошентип Даниэль пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич ыйык жайда турганын көргөнүңөрдө, Иерусалимди аскерлер курчап алганын көрсөңөр, анда анын кыйрай турган убагы жакын калганын белгиле. Ошондо Жүйүт аймагында жашагандар тоого качып кетишсин. Шаардагылар шаардан чыгып кетишсин. Шаардын сыртындагылар шаарга киришпесин. Анткени ошол күндөр Кудайдын элди жазылай турган күндөрү. Ыйык жазууда жазылгандардын баары орундалат. Ким үйдүн төбөсүндө болсо, ал бир нерсе алуу үчүн үйүнө кирбесин. Ким талаада болсо, ал кийимдерин алуу үчүн артка кайтпасын. Ошол күндөрдө кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот. Анткени жер үстүндө чоң алаамат болуп, бул элдин башына Кудайдын каары түшөт. Алар өткүр кылычтан кырылышат. Бардык бутпарас элдердин арасына туткундалып кетишет. Бутпарастардын заманы бүткөнчө Иерусалим алардын таман астында калат. Качууңар кышка же ишемби күнүнө туура келип калбас үчүн сыйын кыла. Анткени ошол күндөрдө чоң алаамат болот. Андай алаамат дүйнөдө жаратылгандан баштап азыркыга чейин болгон эмес жана кийин да болбойт. Эгерде Теңир ал күндөрдү кыскартпаса, анда эч бир адам куткарылмак эмес, бирок ал өзү тандап алгандар үчүн гана ошол күндөрдү кыскартты. Ошондо силерге кимдир бирөө мына Машаяк бул жерде же тигине тигил жерде десе ишенбегиле. Анткени жалган машаяктар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштыруу үчүн жишаандарды жана кереметтерди көрсөтүшөт. Силер болсо сак болгула. Мына мен силерге бардыгын алдын ала айттым. Ошондуктан эгерде силерге мына ал ээн талаада дешсе, чыкпагыла. Мына ал ички бөлмөдө дешсе, ишенбегиле. Анткени адам уулу чыгыштан батышка чейин жарк этип көрүнгөн чагылган сыяктуу келет. Тарып кайсы жерде болсо, жору кузгун ошол жерге чогулат. Күндө, айда, жылдыздарда алаамат жишаандары пайда болот. Жер үстүндө болсо, адамдар деңиздин гүйлдөгөнүнөн, толкуганынан дүрбөлөңгө түшүп, эмне кыларын билбей калышат. Асман күчтөрү кыймылдап калгандыктан, ааламга келе жаткан алааматты күтүп, адамдар коркунучтан эстен таанышат. Ошондо асмандан адам уулунун жишааны көрүнөт. Жер үстүндөгү бардык элдер боздошот жана адам уулунун асмандагы булуттар үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Ал чоң сурнай тарткан периштелерин жиберет. Алар Кудай тандап алган адамдарды төгөрөктүн төрт бурчунан чогултушат. Бул окуялар боло баштаганда өйдө туруп башыңарды көтөргүлө. Анткени силердин куткарыла турган күнүңөр жакындайт. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп бүчүр байлап калганда жай келерине аз калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетет, менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Ал күн жана саат жөнүндө атамдан башка эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да билбейт. Адам уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. Топон суу каптап баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам уулу келгенде да ошондой болот.
Ошондо талаада жүргөн 2 кишинин бири алынат, бири калтырылат. Жаргылчак тартып отурган 2 аялдын бири алынат, бири калтырылат. Ошондуктан сергек болгула. Анткени Теңириңердин кайсы убакта келерин билбейсиңер. Ууру түндүн кайсы убагында келерин үйеси билсе, сак болуп ууруга үйүнүн түбүн казыртмак эместигин билесиңер. Ошондуктан силер да даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакытта келет. Кулдардын тамагын өз убагында берип турсун деп, кожоюн дайындаган ишенимдүү жана акылдуу кул ким? Кожоюну кайтып келгенде иштеп жаткан кул бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн, кожоюн өзүнүн бүт мал мүлкүн ал кулга ишенип тапшырат. Кул жаман чыгып, кожоюнум жакында келбейт деп ойлоп, жолдошторун уруп сабап, шарапкорлор менен ичип жей баштаса, кулдун кожоюну ал күтпөгөн күнү, ал ойлобогон убакта келет да, аны бөлө чаап, 200-дүүлөргө тиешелүү жаза менен жазалайт. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Бул жолго чыгаарда үй жайын калтырып, кулдарына бийлик берип, ар бирине өзүнчө иш тапшырган дарбаза кайтаруучуга болсо, сак болууну буйруган үйесине окшош. Ошондуктан сергек болгула. Анткени үйдүн ээси качан келерин, кечиндеби, түн ортосундабы, корооз кыйкырган маалдабы, таң аткандабы билбейсиңер. Ал күтүлбөгөн убакта, силер уктап жатканда келип калбасын. Силерге айтып жатканым баарына тиешелүү. Сергек болгула. Өзүңөргө сак болгула. Оюңардын баары эле ашыра тоюу, мас болуу, турмуштук түйшүктөр болуп калбасын. Ал күн силер күтпөгөн убакта келип калбасын. Анткени ал күн жер үстүндө жашоочулардын баарын тор сыяктуу басып калат. Ошондуктан сергек болгула. Боло турган аламаттардын баарынан качып кутула алыш үчүн жана адам уулунун алдына келип туруш үчүн дайыма сыйынгыла. Ошондо асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот. 10 кыз колдоруна чырактарын алып, күйөөнү утурлап чыгышат. Алардын 5-өө акылдуу, 5-өө акылсыз эле. Акылсыздары чырактарын ала чыгышканы менен майын албай чыгышат. Акылдуулары болсо чырактары менен кошо идиштерине май да ала чыгышат. Күйөө кечиккенден улам баары үргүлөп уктап калышат. Бирок түн ортосунда күйөө келе жатат. Аны тосуп чыккыла деген кыйкырык чыгат. Ошондо кыздар тура калып, чырактарын оңдошот. Акылсыздары акылдууларга чырактарыбыз өчүп баратат. Бизге майыңардан кайрылышкылачы дешет. Акылдуулар бизге да, силерге да жетпей калбаш үчүн сатуучуларга барып сатып алгыла дешет. Алар май сатып алганы кеткенде күйөө келип калат. Даяр турган кыздар аны менен бирге үйлөнүү тоюна киришет. Алардын артынан эшиктер жабылат. Андан кийин берки кыздар келип, "Кожоюн, кожоюн, эшикти ач" дешет. Ал силерге чындыкты айтып коеюн. Мен силерди тааныбайм деп жооп берет. Ошондуктан сергек болгула. Себеби адам уулунун келер күнүн да, саатын да билбейсиңер. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот. Бир адам бөтөн жерге кетип жатып, кулдарын чакырып аларга акча каражатын тапшырат. Ар бирөөнүн алдына жараша, бирине 5, бирине 2, бирине 1 талант берип жолго чыгат. 5 талант алганы дароо барып акчаны айландырып, 5 талант пайда табат. 2 талант алганы да 2 талант пайда табат. 1 талант алганы болсо барат да кожоюнун акчасын жерге көөм коет. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин кожоюн келип кулдардан эсеп кысап талап кылат. 5 талант алганы дагы 5 талант алып келип, "Кожоюн, сен мага 5 талант бердиң эле. Мына 5 талант пайда таптым" дейт. Кожоюну ага "Жарайсың, ишенимдүү жакшы кул. Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөттүң. Сени чоң ишке коем. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол" дейт. 2 талант алганы да келип, "Кожоюн, сен мага 2 талант бердиң эле. Мына 2 талант пайда таптым" дейт. Кожоюн ага "Жарайсың, ишенимдүү жакшы кул. Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөттүң. Сени чоң ишке коем. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол" дейт. 1 талант алганы келип, "Кожоюн,
Senin ekpegen жерден оруп, сеппеген жерден жыйнаган ырайымсыз адам экениңди билгем. Корконумдан берген талантыңды жерге көм койгом. Мына бергениңди ал дейт. Кожоюн ага мындай деп жооп берет. Жаман жалкоогул, экпеген жерден оруп, сеппеген жерден жыйнаган адам экенимди билесиң. Ошон үчүн менин күмүшүмдү пайызга берип коюшуң керек эле. Мен келип кирешеси менен алат элем. Мунун колунан талантты алгыла да, 10 таланты бар кулга бергиле. Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, аныкы мол болот. Ал эми кимде жок болсо, андан колунда болгон нерсеси да тартылып алынат. Бул пайдасыз кулду сырттагы караңгылыкка ыргытып жибергиле. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Ыйса муну айткандан кийин, кимдин кулагы бар болсо, ал уксун деди. Адам уулу өз атак даңкы менен, өзүнүн бардык периштелери менен келгенде, өзүнүн даңктуу тактысына отурат. Бардык эл анын алдына чогулат. Койчу койлорду эчкилерден бөлүп алгандай эле, ал адамдарды экиге бөлөт. Койлорду өзүнүн оң жагына, эчкилерди сол жагына коет. Анан падыша өзүнүн оң жагында тургандарга мындай дейт: Атамдын батасын алгандар, келгиле. Дүйнө жарала электеле силер үчүн даярдалган падышачылыкты мураска алгыла. Анткени мен ачка болгондо тамак, суусаганда суу бердиңер. Жолоочу болгонумда силер мени кабыл алдыңар. Жылаңач болгонумда силер мени кийинттиңер. Ооруганымда силер мага келдиңер. Түрмөдө отурганымда силер мага келдиңер. Ошондо адил адамдар ага мындай деп жооп беришет: Теңир, качан биз сенин ачка болгонуңду көрүп тамак бердик эле? Качан биз сенин суусаганыңды көрүп суу бердик эле? Качан биз сенин жолоочу болгонуңду көрүп кабыл алдык эле? Качан биз сенин жылаңач болгонуңду көрүп кийинттик эле? Качан биз сенин ооруп жатканыңды же түрмөдө отурганыңды көрүп сага келдик эле? Падышаларга мындай деп жооп берет: Силерге чындыкты айтып коеюн. Менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылганыңар, мага кылганыңар. Анан сол жагында аларга мындай дейт: Карышка калгандар, менин жанымдан кеткиле. Шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Анткени мен ачка болгондо силер мага тамак берген эмессиңер, суусаганымда суу берген эмессиңер. Жолоочу болгонумда силер мени кабыл алган эмессиңер. Жылаңач болгонумда кийинткен эмессиңер. Ооруганымда, түрмөдө отурганымда силер мага келген эмессиңер. Ошондо алар андан: Теңир, сенин ачка болгонуңду, суусаганыңды, ооруганыңды, түрмөдө отурганыңды биз качан көрдүк эле? Качан сага кызмат кылбай койдук эле деп сурашат. Ал болсо аларга мындай деп жооп берет: Силерге чындыкты айтып коеюн. Менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылбаганыңар, мага кылбаганыңар. Булар түбөлүккө азап чегишет. Адил адамдар болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат. Бул сөздөрдү айткандан кийин Ыйса шакирттерине мындай деди: 2 күндөн кийин Пасах майрамы болорун билесиңер. Адам уулун айкаш-чыгачка кадаш үчүн адамдардын колуна салып беришет. Ошол убакта башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Каяпа деген башкы ыйык кызматчынын үйүнө чогулуп, Пасах жана ачыткысыз нан майрамына 2 күн калган эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Ыйсаны куулук менен кармап алуунун, өлтүрүүнүн жолун издеп жатышты. Бирок алар майрам күндөрү болбойт, болбосо эл арасында козголоң чыгып кетет деп сүйлөшүштү. Ошондо 12 шакирттин бири Искариот деген ысым коюлган жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ошондо 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот башкы ыйык кызмат кылуучуларга барып, Ыйсаны кантип кармап берери жөнүндө башкы ыйык кызмат кылуучулар жана ибадаткананын күзөт башчылары менен сүйлөштү. Аны колуңарга салып берсем, мага эмне бересиңер деди. Алар ага 30 күмүш тыйын сунуш кылышты. Ошол убакыттан тартып Жүйүт Ыйсаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү.